Мотелди таштап, жаңы отелге келдик. Breakfast Republic. Завтрак мамлекети. Таңкы тамақтану мамлекети деп атасак болот. Көпчүлүк жерлер жабык, ушул жер ачык экен, азыр бир кирип көрөлүчү. Нурсултан, ичинде толтура бош орун турат, эмне кирбей атабыз? Эгер жакшы кафелерде ушундай официанттар жетишпегендиктен улам очередке күттүрүп коюшат. Местолор болгону менен сыртта күтүп туруңуздар бир аз. Официанттар бошоп калсын бир аз андан кийин. Даярдап, столду даярдап анан чыгырышат, э? Ушул линия Мексиканын чек арасына барат экен. Тигуана деген шаарда. Бизге ал жакты барып көргөн кызык болуп атат. Барып көрөлү. Мигранттар кайсы шаардан бул жака карап өтүп атышат. Ал чек ара кандай? Кызыл троллейбус менен Сан-Диегонун ортосунан бул жерге чейин 1 саатка жетпеген убакыт болду. Азыр келдик, ушул жерлерди бир кыдыралычы, эмне деген жер бул жер. Ал имараттын ичинде текшерүү болот экен. Мунун нары тарабы Мексиканын Тихуана деген шаар экен. Мигранттар, Америкага качып кирген мигранттар көбүнчө ушул жерден кирет экен. Поездден түшкөндө адамдар баары эле ушул жака карап басып атат. Демек, ушул жерден Мексикага өтүү бар. Билбейм, азыр көрөбүз. Ал аркада көрүнгөн коричневый темир дубалдар, ошол Трамптын курам деген дубалдары. Элдин баары демек бул жакта иштеп, үйүнө барып келип жашайт окшойт. Бул жак Мексика. Ушул жер чек ара экен. Оң жакта бул жакта текшерүү бар экен. Адамдар поездден түшкөндө бул жактан кетип атышат. Бул жака. Ушул экен бул жер, секейле жер. Көп кыдырган жокпуз. See, this is what we complain about. We complain about this winter. You complain about this is where in Coronado? Yes. Жээкке келдик, Сан-Диегонун жээги. Көрө турган жерлердин бири деп айтышты эле. Айрыкча эгер булут болбогондо күндүн батышы абдан кооз болот дештиле. Ансыз деле бул жер өтө кооз экен, карабайсыңар. Сан-Диегода акыркы күн. Мен спагетти заказ кылдым, балдар пицца заказ кылышты. Достор, мен азыр Сан-Диего видеосун монтаж кылып атам. Ушун менен Сан-Диего чыгарылышын бүтүрөлү. Эртең биз Лос-Анджелеске карап жолго чыгабыз. Сан-Диего бизге жакты. Башка шаарларга салыштырганда кичинекей, таза, тыкан шаар экен. Кыш болбойт. Азыр бул жерде кыш. Адамдар бул жака каникулда, жайында эс алганы келишет экен. Эми эртең Лос-Анджелес жөнүндө, кийинки барган шаарлар жөнүндө дагы видео чыгарганга аракет кылам. Эгер менин видеолорум силерге жакса, силер ошол видеого лайк басып, мага колдоо көрсөтсөңөр болот. Силер лайк басканда YouTube демек адамдарга бул видео жагып атат деп, дагы башка менин каналымды билбеген адамдарга дагы көрсөтөт, көбүрөөк адамга жетет. Ошентип канал тезирээк көтөрүлөт. Ошондой достор, анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.